Кыргызстанда мындан 1 жыл мурда улут аталышындагы мобилдик тиркеме социалдык түйүн ишке кирген. Бул тиркеменин башка мобилдик тиркемелерден негизги айырмачылыгы анын кыргыз тилинде жарык көргөндүгүндө. Кыргыз тилиндеги алгачкы улут тиркемеси социалдык түйүнү учурда калкка такталган маалыматтарды жана билим берүү тармагында жаңылыктарды таратуу боюнча кызуу кызмат кылып келет. Биздин маектөрүбүздүн бүгүнкү коногу тиркеменин негиздөөчүсү Өмүрбек Андарбеков болду. Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. 1 жылдан бери улут социалдык кыргыз тилиндеги улут социалдык тиркемесин негиздеп, ошол тиркемени ишке киргизип жүрөсүз. Мындай коомчулукка өзүңүз негиздеген тиркеме жөнүндө мындай кененирээк маалымат берсеңиз, кандай тиркеме? Өзү маселе суроодон жаралган да. Мен кыргыз элиме, кыргыз тилиме, өлкөмө кандай кызмат кылам деп суроо бергенде, ар кимдин мүмкүн амбициясы ар кандайдыр, президент болом, депутат болом, башкасы болом деп. Бирок биздин колубуздан келген бүгүнкү күнү бул интернет талаасында кызмат кылуу колубуздан келет экен да. Айрыкча ушу менин жана менин өнөктөшүм бар, Аман Тентиев экөөбүздүн. Кантип мамлекетибизге, кантип элибизге кызмат кылалы деп экөөбүз бири-бирибизге суроо берип, кел кыргыз тилин өнүктүрөлү дедик да. Себебинде байкасаңыздар, бүгүнкү күнү биздин балдарга, окуучуларга, студенттерге бүт шарт түзүлгөн билим алуу жагынан, бирок көбүнчөсү орус тилинде. Мектептердин мыктылары орус тилинде, мультфильмдердин баары, кинолордун баардыгы орус тилинде. Ал эми кыргыз тилинде маалымат жок эс экен. Мисалы сиз Google'данбы, Википедияданбы кыргыз маалыматын кыргызча издей турган болсоңуз, орусчасы же казакчасы же татарчасы чыгышы мүмкүн. Бирок тилекке каршы кыргызча маалымат жок. Бул эмнени айтат? Бул бүгүнкү күнү замандын санариптешүү, цифровизация доорунда биз Кыргызстан артта калып баратабыз. Себеби дегенде бүгүнкү алдыңкы мамлекеттин баардыгы өзүндө болгон архивдеги маалыматтар болсун, кечеги маалыматтар болсун, же азыркы иштелип чыккан жаңы маалыматтар болсун, баардыгын санариптик түрдө элдерге жеткиликтүү да. Бизде көп нерсе бүгүнкү күнү кагаз бетинде, папкалардын ичинде, китептердин ичинде калып кеткен. Ошонун баардыгын кыргыз тилиге которуу, кыргыз тилине санариптешип киргизүү, анан эң башкысы жөн эле аны кылып коюп биз кылдык деп мындай там салып койдук эмес. Ал тамдын ичинде адам да жашаш керек да. Ал адам деген бул биздин келечек муун. Кудайга шүгүр, биздин аксакалдарыбыз, улуу муундагыларыбыз бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тилин бербей келет, кыргыз тилин коргоп келет. Бирок биздин келечек муунубузда кыргыз тили мындай заманбап сөз менен айтканда мода эмес да. Биз ошол тилди мода кылышыбыз керек. Качан биз мода кыла алабыз? Качан ошол тилде бүт маалыматтар жеткиликтүү, мындай заманбап, байма-бай жаңырып турган маалымат болгондо. Моюнга алыш керек. Сиздер бүгүнкү күнү журналисттер, жалаңач баатырсыздар. Сиздерге мындай эстелик коюп бериш керек да. Себеби дегенде телевидениени бүгүнкү күнү жаштар көрбөсө дагы жаштар үчүн деп көп долбоорлорду алып жүрүшөт. Радио, эч ким укпаса дагы радио деп бүт иш аракетин кылып атат. Гезит окубай кал деп токтоп калган жоксуңар. Дагы эле гезитти чыгарып, дагы эле жаңылыктарды чыгарып, дагы эле мындай элге туура жакшы маалымат жеткирүү талаасында кызмат кылып келатсыңар. Бирок моюнга алыш керек, бүгүнкү биздин жаштар бүттүгү телефонго өтүп кетти. Бардык нерсе бүгүнкү күнү жашоосу дагы, ою дагы, пикири дагы бүттүгү телефондо. Биз кантип бүгүнкү заманга дал келе алабыз деген маселе болгондо, биз адамдын телефонуна киришибиз керек экен. Адамдын телефонунда бүгүнкү күнү көп зыян маалымат көп. Фейк, туура эмес, жалган маалымат көп. Мындай агрессивдүү же бир уят маалымат да көп. Орусча айтканда альтернатива түзүш керек да, карама каршылык түзүш керек. Кандай маалымат? Жакшы маалымат, пайдалуу маалымат, мотивация бере турган маалымат. Ошол маалыматты издегиси келсе, ошол кыргыз тилинде сиздин тиркемеден. Кудайым буйруса, себеби дегенде бул көп түкүрсө көл болот дейт. Мен биздин команда Кыргызстан баарын камтып, бүт маалыматты өзүбүз берип коебуз деген алысыбыз. Мисалы сиздерге окшогон абройлуу маалымат булактары биз менен чогуу болуп, өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды бизден жүктөп,
сиздерге окшогон дагы мындай Кыргызстанга күйүп бышкан мыкты инсандар, мыкты коомдор, мыкты маалымат булактары биз менен чогуу иш алып барыш керек. Себеби дегенде ар бир адам өзү биздин улут социалдык түйүнүнөн Facebook сыяктуу эле өзүнүн баракчасын ачканга мүмкүнчүлүгү бар. Мен мисалы Өмүрбек болсом, мен Өмүрбекте өзүмдүн баракчамы ачып, өзүмө ылайыктуу категорияны тандап, ошол категорияда мен күнүгө жакшы жаңылыктарымды киргизип турганга мүмкүнчүлүк түзгөнбүз да. Өздөрүнүн сүрөттөрүн жүктөп, Албетте. сыяктуу эле. Сүрөтүн, видеосун, постторду жазып, аны талкуулап. Кыргыз тилинде гана болуш керек баары. Эми биз мисалы ар ким өзү толтуруп атканда аны 100% контролдоп же аны баягы котор деп мажбурлай албайбыз. Бирок ойлойм, ошо улут тиркемеси деп атына заты жарашкандай эле өзүлөрү да ичине кирип талкуулоочулардын баары кыргызча талкуулап, кыргызча суроо берип аткандан кийин ойлойм, ошол блогду жүргүзгөндөр деле кыргызча толтурса керек депчи. Бирок биз ага мындай кескин түрдө бир контроль кыла албайбыз да. Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да. Мына сиз 1 жылдан бери улут тиркемеси иштеп атыптыр. Биздин кыргыз тилге болгон жаштардын да кызыгуусу кандай экен? Ишенесизби? Бир гана кыргыздар эмес, Кыргызстанда жашаган орус жаштар аябай сүйүнүп атат. Айтат, наконец-то в Кыргызстане появился источник, где можно брать информацию на кыргызском деп орустар сүйүнүп атат. Мына дейт, ушул күнгө чейин күттү элек, Кыргызстандын кыргыз маалыматын ала турган булак пайда болуптур деп кыргыздар биякта калсын, орустар сүйүнүп атат. Анан эми ар бир кыргыздын мындай жүрөгүндөчү кыргыз үчүн күйгөн бир кнопкасы бар да. Аны ойлойм, мындай кадамдар, мындай жакшы иш-чаралар ошо кнопканы басканга жакшы шарт да. Кнопка басылгандан кийин болду. Биздин өзүңүздөр билесиздер, баягы кыргыздар көп өзүбүзгө жакпаган нерсеге же көңүлүбүздү ооруткан нерсеге биз туруштук бере албайбыз. Кнопкабыз иштеп кетет да, кыргыз үчүн күйгөн кнопкабыз. Сиздер ушул мен сиздин тиркемеңизди Билим берүү министрлигинде катталганын көрүп калдым да. Билим берүү жаатында кандай иштерди алып барасыздар? Билим берүү менен биз эң биринчилерден болуп Билим берүү министрлиги менен кызматташуу меморандумун түздүк. Себеби дегенде мен билим берүү тармагында бүгүн аябай көп иш-чаралар, көп жумуштар өткөрүлүп атканын көрөм. Баймой. Анан моюнга алыш керек, билим берүүнүн сайтын, мисалы, мүмкүн сизге окшогон иш менен алек болуп, баймой маалымат издеп жүргөн адамдар гана ачпаса, карапайым эл Билим берүү министрлигинин сайты бар экени жөнүндө кабар жок да. Демек, сайтка кирүү дагы өзүнчө бир мындай баскычтардан өтүш керек. Баягы сайттын атын жазыш керек, анан издөөгө чыгарыш керек, анан арасынан тандап алып басыш керек. Айтор ыңгайсыз. Эмне ыңгайлуу? Улутту ачканда Билим берүү министрлиги деп чыгып турса, ошону басканда ичинде бүт маалымат чыгыш керек. Биз Билим берүү министрлиги менен меморандум түзгөндө ушинтип эле түшүндүргөнбүз. Биз сиздерге таандык болгон же сиздер иштеп чыккан же сиздер даярдаган маалыматты улут чыгарып атат деп өзүбүздүн позициябызды койгон жерибиз жок. Биз бир гана сиздердин колуңар, бутуңар жеткирип берүүчү мындай унааңар болуп берели деп түзгөнбүз. Коомчулукка кеңири таркатып бересиздер. Туура, бүгүнкү күнү Билим берүү министрликте өтө көп сонун иштер жасалган. Канча деген китептер санариптештирилген, канча деген мындай сабакка тиешелүү, билим берүүгө тиешелүү жакшы материалдар даярдалган, методикалар бар. Эми анын баардыгы калың катмар элге, окуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге бүгүнкү күнү жетпей атат ал маалымат. Биз ошону жеткирүү гана булагы болуп бере алабыз. Андан тышкары өзүбүздүн алкагыбызда өтө көп проекттер бар. Алардын ичинде мисалга алсак, профориентация деп. Мисалы, мүмкүн сиз же мен ким болорубузду так билгендирбиз мектептен элечи. Же болбосо ата-эне мажбурлайт. Балам, мен экономистмин, сен да экономист болосуң. Сен юрист болсоң талааны калбайсың деген. Болбосо ал инженер бала келечекте. Же бир кыйын биолог бала. Же болбосо бир архитектор бала, чыга турган бала. Аны биз кантип элеп алабыз? Себеби дегенде өзүнүн туура кесибин тандабаган инсан келечекте ийгилик жарата албайт. Ийгилиги жок инсан Кыргызстанга ийгилик алып келе албайт да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күнү мындай бетибизге коюп, Кудайым буюрса, ушул ишке ашып кете турган болсо, Кыргызстан үчүн бир чоң кызмат кылабыз деген бир жакшы үмүт менен профориентация биз программасын киргизген атабыз. Ал жакта кандай? Мисалы, окуучу болсун, абитуриент болсун, студент болсун, айырмасы жок.
биздин даярдалган тестти өтөт. 2 барак. 2 барак тест ооба жок, мен макулмун, макул эмесмин деп өтүп суроолорго жооп берип келип туруп, эң аягында баскычты бүттү деген баскычты басканда сиздин ой жүгүртүүңүз, акылыңыз ушундай багытка ылайыктуу экен. Биз сизге биз сизге ушундай окууну тандоону же ушундай кесипти тандоону сунуштайбыз деп биз адамдын өзүнүн жообуна жараша, өзүнүн көз карашына жараша, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө фильтр өткөрө турган системаны тапканбыз, ошону киргизели деп атабыз. Анан быйылкы жылы билим берүү жагынан дагы бир жакшы ийгилик болду десек болот. Бизде региондо көбүнчө биздин бүтүрүүчүлөр региондо да, айыл аймакта ОРТ деп коет, ЖТР, жалпы республика тестирүүлөө, ага дайындоо курстары Бишкекте, анан чоң шаарларда эле бар экен. Ал эми райондордо, айылдарда биздин окуучулар ОРТге кантип дайындалыш керек, ошо тесттерге кантип, кандай суроолор болот, эмнеге дайын болуш керек, кантип жооп беребиз деген эч маалыматы жок. Байкуштар барат дагы, ошон үчүн аймактагы окуучулардын көрсөткүчтөрү, балдары төмөн. Эми биз мындай кылдык. ОРТге дайындоо бүт сабактарын кыргыз тилинде биз бекер киргизип койдук колдонуучуларга. 30 миңден ашык окуучу колдонду быйыл. Аябай сонун. Анан ойлойм, ушу сыяктуу мисалы англис тилин үйрөнүү болсун, немис тилин үйрөнүү болсун, ОРТге дайындоо болсун, ошолордун баарын биз айылдагы окуучуларга, биздин келечек муундарга жеткирип турсак, алардын ОРТсин балы да жогору болот, чет мамлекетте окуйм дегендер болсо, алардын баягы англис тил билүүсүнө дагы жеңилдик болот. Ал эми Кыргызстанда эле, Бишкекте сиз мыкты бир английский курска барсаңыз, орусча сабак берет. Ошондо айылдан келген бала Бишкекке келип английский курска барса дагы эки англисчени орусча үйрөтөт. Кыргызча үйрөткөн мугалимдер биз саналуу. Ошону да биз өнүктүрүшүбүз керек. Айтор бул жакта баягы кыла турган жумуш өтө көп. Анан байкасаңыз, көбүнчө биздин бүтүрүүчүлөр, окуучулар мектепти бүткөндө Бишкекке эле келип окусам деген бул эң бийик мындай максаты, Бишкекке эле жетсем дейт. Мынеге биздин балдар Германияда окуш керек, Чехияда окуш керек, Лондонда, Канадада, Америкада окуш керек. Ал жакта дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде ошол мүмкүнчүлүк бар экенин, акысы жок окуса болот экенин, ал жакта жана калса 1000 евродан ашык стипендия алса болот экен деген маалымат жок. Ошол маалыматты да жеткирүү. Анан кийин ошол биз университеттер менен азыр келишим түзүү жолундабыз, чет мамлекет университеттер менен. Биз аркылуу биздин окуучулар ошол университетке өзүнүн заявкаларын бергенге мүмкүнчүлүк түзөлү деп атабыз. Бизге улутка бүт заявкаларын, анкеталарын, бүт көрсөткүчтөрүн жибере турган болсо, биз университетке таратып, алардан келген жоопторду кайра окуучуларга жеткирип турсак, ойлойм бул Кыргызстандын келечегине, билим берүүсүндө, Кыргызстандын мында билим деңгээлинин жогорулуусуна жакшы кызмат болот депчи. Аябай сонун экен. Сиздерден мындай так маалыматтарды окуса болот экен да. Сөзсүз. Анан фейк маалыматтар менен кандайча күрөшөсүздөр? Эми мисалы жаңы өзү бир долбоор ачып, бир группа ачып, блог жүргүзгөн биздин колдонуучуларды башынан эле саясаты бар. Улут социалдык түйүнүнүн саясаты, баягы бирөөнү жамандап, фейк маалымат чыгаруу, саясатташтыруу, үгүттөө жана башкада тыюу салынат деп. Анан эгерде айрым бир колдонуучулар ошондой маалымат жайгаштырып, биз ошону байкап кала турган болсок, биз ал блокду жаап коебуз. Жакшы экен. Видео материалдарды көрүүгө мүмкүнбү? Мүмкүн. Видео, аудио. Бизде Кыргызстанда радио булактарында мүмкүн 5-6 миң, 4 миң ыр болсо керек. Бизде 12 миңден ашык ыр бар да. Сиз мына ыр деп калдыңыз, өзүңүз дагы биз сизди коомчулук Кыргызстанда ырчы катары көп таанышат. Анан сиз бул тармакка кандайча келип калдыңыз? Бул тармак менен өзүм кесибим боюнча экономист болгондуктан баягы ырдап баштап ыр дүйнөсүндө жүргөндө деле ырга тиешеси жок жумуштарым көп эле. Анан бул баягы интернет талаасы, соц тармактар өнүгүп баштагандан кийин бул тармакта дагы колго алыш керек экен, ошо тармакта иш кылыш керек экен деп баягы өзүмдүн
оюмдагы ишке ашыра албай жүргөн көп ойлорумду ушул аркылуу ишке ашырат экем, кандай кызмат кылам дегенде ушул аркылуу кызмат кылат экем деп ушул тармакка киришкенбиз. Сиз айтып атасыз да, кыргыз тилиндеги маалыматтар депчи, командаңызда кыргыз тилиндеги котормочулар, журналисттер барбы? Командаңыз жөнүндө Өзү бизде командада он чакты да киши иштейт. Бирок анын ичинде биз котормочуларды дагы камсыз кыла турган болсок, кичине оорураак келмек да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү кызматташууну кыргыз тилинде даяр кылып бере турган, маалыматты бере турган булактар менен кызматташып атабыз. Келечекте сөзсүз бул бир гана маалыматтарды кыргызча которуу эмес, биз чет мамлекетте маалыматтарды кыргызча которуу. Жөн эле жаңылыктар эмес, чет мамлекетте окуу жагынан, мотивация жагынан, тарых жагынан, изилдөө жагынан көп материалдар бар. Мисалы, мен бул жагынан түрк элине аябай баа берем. Элестетиңиз, дүйнө жүзү боюнча канча китеп чыкса, айырмасы жок, кайсы булуң бурчунан болбосун, кайсы мамлекет болбосун, бир китеп чыкса, ошол китептин түркчө котормосу бар экен. Андан тышкары бизде мисалы кандидатский диссертация деп коет го, докторский айткан жокмун. Кандидатский диссертациялардын котормосу бар экен дүйнөлүк. Бул эмнени айтат? Бул мамлекет, түрк мамлекети түрк элине дүйнөдөгү эмне мыкты маалымат болсо, керек эмес, жакшы жаман бардыгын түрк тилине которуп элине берип койгон. Шарт түзүп койгон. Ойлойм, бул улуттун кызматы башы мүмкүн ушу баягы соц тармак болуп башталып аткандыр. Бирок келечектеги Google'дан эмес, Википедиядан эмес, улуттан издей тургандай болуп калыш керек биздин атуулдар. Сиз атын дагы аябай жакшы коюп турсуз, улут депчи. Өзүңүз айтып калдыңыз азыр, түрк элинин өзүнүн тилине болгон сүйүүсүн, урматтоосун, сиздин дагы ушул кыргыз тилге болгон урматтооңузга биз ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз тилиндеги эң алгачкы улут социалдык тиркемесин негиздеп салым кошуп атасыз тилдин өнүгүшүнө. Сизге дагы биз ыраазычылык билдирип, маек куруп бергениңизге чоң рахмат.